Бактыгүл Иманбек кызы тигини сатты, муну сатты деген бул акылсыздыктын четкен жеги. Же болбосо мамлекетти башкаруу түшүнүгүбүздүн болгон бүткүл даремети ушул. Мамлекеттик кызматкерлер булар тууган урук, достор деген түшүнүк менен чектелгендик. Дагы бир ирет айтам, мамлекет деген президенттин жеке компаниясы эмес, ким гана президент болуп шайланбасын, ал адам президент болуп шайлангандын биринчи мөөнөтүнөн баштап бүтүндөй бир мамлекетке, анын бүтүндүгүнө, ал мамлекеттин элине жана алардын тынч бакубат жашоосуна жоопкер. Рас, учурдагы президент Садыр Жапаров шайланып келген соң буга чейин саясатта биргеликте иштешип келген үлкөн саясатчы өнөктөштөрүнө ишенимин көрсөттү, мүмкүнчүлүк берди, мамлекеттин бакыйган орундарына саясий өнөктөштөрүн, партиялаштарын отургузду. Ал тургай саясий эркиндикти да кошо берди. Бул демек мен элге шайланып келген мөөнөтүм бүткүчө ушул иштерди аткарам деп убада бердим. Чогуу иштейли, бутума бут, колума кол болуп бергиле деген ишеним эле да. Ишеним акталдыбы? Жок, башы жакшы башталганы менен бара-бара 02, 03, 04, 05 деген тырмакчы ичиндеги президенттер пайда болду. Ким танат? Мамлекетти тазалайм, таза кадрларды топтойбуз деген саясий багыт тетири жолго түшүп, тууган урукташып, куда сөөктөшүп, табакташып отуруп, аягы барып таасир талашууга, элди бөлүп жарууга өтүп кетти. Же жалганбы? Ынтымакташып элдин жүгүн тарталы десе, бирин бири бутак алууга түштү. Акыры барып так талашып элди бөлүп жарууга жол беришти. Ал эле эмес, көмүскө канчалаган былыктар ачылып жатат, чыгып жатат дегени. Анан ошонун баарын көрүп билип туруп президент кандай кадамга барышы керек эле? Мейли досумго, досумдун инисиго, досумдун агасыго каалаганын кыла беришсинчи десе жарашат беле? Мамлекеттен достукту бийик коюшу керек беле? Элдин ынтымагы эмне болсо ошол болсун, мага достору менен болгон ынтымак маанилүү дейт беле? Унутпасаңар, учурда Садыр Жапаров элге эле эмес, достор үчүн да президент. Ал эми президент Садыр Жапаров бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейм деп келген. Досторунун былыктары менен айыптарын жаап жашырып туруу үчүн келген эмес. Коркуп кетти, досунун креслосун кызганып кетти дегендер да кызык. Президент креслосун досунан кызгангандай, президенттик макамды түбөлүккө жеке менчик алды беле? Президенттик орунду Садыр Жапаровго эл берген, президенттик такты эл берген. Ал так элдин аманаты, ишеними, ишенимди эл бизге иштейт деп берген, досторуна эмес. Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазган.